Салам достор, барыңарга утман күн. Аты жөнүм Сыргак Каласбеков, Бакыян айылынын жаш активисти болом. Буюрса 28 ноябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоо болот. Шайлоого карата айыл тургундарынын, айыл өкмөт кызматкерлеринин ушул боюнча ойлору кандай экенин билүү максатында бул блокту тартууну туура көрдүм. Анткени азыркы учурда президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы чыккан, мамлекеттик кызматкерлер эч кандай шайлоо үгүттөө иштерине аралашпасын, эч кандай партиянын же болбосо жеке бир кандидаттын кызыкчылыгын коргоосун деген ушундай жарлык чыккан. Анан азыр бул жакта Бакыян айыл өкмөтүндө иштеген кызматкерлердин кирейин деп атам, сурап көрөйүн деп атам. Бакыян айылынын салык инспектору Ажыбеков Баратбек аке отурат. Өзүңүздүн шайлоо боюнча көз караштарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Bizde bunu birinci yolu bunu tarihte birinci yolu tadı şehri olarak da uçun benim kol etelimde şimdi abi yel aldan bazda gelgenlerge özün cenaz cumuşun kılıversin partiyadan geliyor başkalarından geliyor alır özün cumuşu anda tarnap şehir olarak özgü yaşlı da oturdu ana sen de tiginin kişisizliğin sen bunun kişisizliğin sen koy tigi degende koyduk da adamda ben oyunca hani tatlının jaksaka alıp şehir olarak özgü yaşlı olur mamlekette yaşlı olur. Ana geçen yakında şu prezidentin darlığı çıkıp ben amına o soğaranda ben amına ayva cana jaksı tura kabul alalım da anda yürüttü degen yok. Uşun jaksına kalıp faydalanacak bunu gelecekteki yaşlarga da yaxşı, yerge de yaxşı, başka mamleket karaganda jana uyat bolup oturup jaksı kalıp, uçpay tarışpay ötkürüp olacak degen oy ustadı da. Анан азыр мисалы баардык жерде эле жаштар мындай кайдыгер карагандай сезилет да, мындай шайлоого активдүү катышпайт экен да. Ушу бир жаштарга бир кайрылуу иретинде өзүңүздүн ойлоруңузду айтсаңыз. Мен өзү жана жаштарга деле көп айтып атам, ушундай жаштарга улааттуу болуп урушпай тарашпай жашына кагылып, активдүү катышып берди деп туран алып келик да. Ошол жерде жанагы өзүңөргө жакшы деп атабыз. Келечегиңер жакшы, кийинки балдарыбызга, неберелерибизге ушуну ташалап ушуну үйрөнүп алсак дегенде ойду айтып жүрдүм да. Акылды шайлап, жаштар уюшкандык менен кымбат менен өткөрүп алсак деген ойдобуз. Элдердин мындай шайлоого активдүү катышабыз, таза адамдар шайлайбыз деген дымагы жакшы элеби эмне? Жакшы эле, жакшы. Баада эми алданбайбыз дедим, баары жактан жүрөктөгүн тандап турган ошон эч кандай акчага алданбай. Акча деген жок, акчага сунуштагандар азыр аз экен го, мен жаңы эле элдерден андай дукка жокмун сунуштагандардан, андай жок атын дуккан. Анан элдин баары алып түшүнүп калыптыр. Жакшы. Телевизордон көрүп атат, мына телефондон, интернеттен көрүшүп атат, азыр ушул баарлашын жана. Ооба достор, мынакей. Барат акеге ырайчылык билдиребиз, жакшы ойлор менен бөлүшүп. Таза шайлоо өтсүн. Эч кандай мындай башаламандыкка жол бербейлик да кыскасы. Ар бир адам өзүнүн милдетин аткарып буюрса 28 ноябрь 2021 жылы өзүнүн жарандык милдетин аткаралы. Чоң рахмат.